Достор салам, мына биз бүгүн Асыл спорт комплексине келдик. Бул жерде Айтматов райондук мамлекеттик администрация башчысынын Акимдин кышкы кубогунун жыйынтыктоочу иш-чарасы болуп атат. Анан менин жанымда мынакей Алыкул акебиз турат. Мына ушул Асыл спорт комплексинин жетекчиси. Анан ака айтсаңыз, бүгүнкү мынакей иш-чара болуп атат. Буга чейин тандоо турлары болду, оюндар аябай мыкты деңгээлде болду. Биз да түз эфирден көрүп аттык. Анан ушул жыйынтыктоочу иш-чарасына келип атабыз. Анан ушул учурга чейинки бүгүнкү иш-чара боюнча токтолуп айтып кетсеңиз. Ассаламу алейкум, жалпы барыңыздарга. Бүгүн 21 ноябрь 2024 жылы башталган 3 айга созулган Айтматов районунун акимдин кубогунун жыйынтыктоочу финалдык этаптарына келип отурабыз. Бул турнирге 3 категориядан турду. Биринчи 12 жаш балдар арасында 4 команда катышты. Андан кийинкиси жаштар арасында 17 жаштан 35 жашка чейин. Андан кийин 3-чү категория 35тен жогору жаштагылар арасында болуп, 35 жаштан өйдөлөрдүн системасы круговой система деп коет бу жерде спортто. Ошол система менен өткөн. Алардыкы 2 жума мурун бүткөн, жыйынтыкталып, бардык мыктылардын баардыгы аныкталып калган. Ал эми жаштар менен өспүрүмдөрдүкү финалдык этаптар бүгүнкүгө калтырганбыз, жыйынтыктоочу күндөрү. Кудай буйрса жакшы. Жалпы 34 команда катышты кышкы акимдин кубогуна. Манас районунан, биягы Бакай Ата районунан, Талаш шаарынан бир команда катышып берди 35+ категориясында. Жалпы жонунан турнир жакшы эле өттү деп ойлойбуз. Биздин демөөрчүлүк кылган Чотонов Медер мырзага да терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Учурдан пайдаланып эки аргымак, эки категорияга эки аргымак деп убада кылган болчу. Бүгүн эми азыр мына сыйлоо аземдин алдында турабыз. Кудай буйрса жакшы. Финалга 35+ категориясында Ынтымак Кировка менен Ботерек командалар биринчи, экинчи орунду ээледи. Үчүнчү орунду Талаш шаарынын Ак Алтын командасы ээледи. Жаштардыкы бүгүн али мына толук чечиле элек. Бүгүн азыр билинет. Алда да азыр да оюн болуп атат. Азыр да оюн болуп атат. Залда укмуш колдоочулардын дагы үндөрүн угуп атабыз. Достор, бул жакта аябай укмуш атмосфера. Мына Айтматов, Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөн биринчи, экинчи орундарга ушундай медалдар да даярдалган экен. Анан ака айтсаңыз, мына бүгүнкү ушул иш-чарага дагы бир токтолуп кетейин деп атам да. Негизи райондук деңгээлде, мен областтык деңгээлде да мондай чоң иш-чараны көрө элекпиз да, же маалыматым жокпу. Анан мына райондук деңгээлде бул биринчи болуп аткан иш-чара, анан ушул демилгени чыккан, демилгени ким көтөрүп чыккан, ошолорго да токтолуп койсоңуз. Бул негизи мурдан бул зал жок кезде тиги Субанбеков мектебинин талаасында оор шарттарда, убайда, кардын үстүндө болуп келген буга чейин. Анан 7-8 жыл болуп калды, токтоп калган. Анан эми азыр президентибиз өзү демилге алып футболдун өнүгүүсүн баарыбыз көрүп атабыз өлкөдө. Ошого байланыштуу мен өзүм Бектур Абдыразакович районубуздун акимине кайрылганда сразу эле колдоого алып, ошо демөөрчүлөр менен жалпы сүйлөшүп, ушул нерсени сразу эле колдоп, Кудай буйрса мына облустук деңгээлде өттү десек болот. Жакшы. Ошол учурдан пайдаланып Бектур Абдыразаковичке да ыраазычылык билдирип кетебиз. Сразу ушу жаштардын демилгесин колдоп, ушундай кылып берген жалпы спортчулардын атынан, элдин атынан ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Достор, ийгилик болсун мынакей. Биз Алыкул акебизден кыскача интервью алдык. Асыл спорт комплексине бүгүн мыкты иш-чара болуп атат. Облустун аймагынан баардык спортчулар келип, көрүүчүлөр дагы абдан көп. Анан ушул жерден бүгүн видео тартып сиздер менен бөлүшүп турганга аракет кылабыз. Ийгилик болсун достор. Dilenip
Biz bugün çempion bolдук, sүйүнүп атабыз абдан. Кыйын болду негизи финалга чыккан. Манас кыйын команда экен. Араң уттук. Агай биз финалга кыдыгып мозагда. Агай рахмат сизге. Агай Бул турнир аябай жакшы, таза оюндар болду деп ойлойбуз. Биздин командада 12 бала болчубуз. Мынакей Медер мырзага чоң рахмат да, ушу жылкысын берип, ушундай оюнду Талас областында чоң деңгээлдеги оюндардын биринчисинен болуп жатат да бул чемпионат. 3 айлык мээнетибиз кайтып, мынакей буюрса аргымактуу болуп отурабыз. Ушу команданын жалпы курамына чоң рахмат. Ар бир оюнга берилип, жан дүйнөсү менен ойноп беришкенине. Буйруза Айтматов районунун ичинде Акимдин клубунун турнири жакшы деңгээлде өттү. Буйруза биз Фокасыл командасы биринчи месттен алдык. Бул биринчи месттен алууда бизге оңой олтоң турган жок. Татаал болду. Финалда 4-3 эсебинен, 5-3 эсебинен уттук. Финалга негизинен жалпыдан 18 команда катышты. Ошолордун ичинен биринчи болуп өзүбүздү мыкты команда экенибизди тастап көрсөттүк. Спорт бул ден соолуктун булагы дегендей. Бардыгыңыздарды спорт менен ашууга чакырам. Bunlar Kırgızistan'da tınçılık olsun. Hiç kaçan jamanlık kırsa bari artta жүрсүн. Bugünkü jengenlerge ийгилик olsun. Bunalar buyursun. Mederge çoğ rahmat. Mederge den soğuk kalap koyup. İşi daim üşüntüp jıl жүрөсүн aldı da Kırgız elin barkta. Amin.